21 кылымда деле көптөгөн элдерде эски салттар кадимкисинде эле жашап келет. Мисалы биздин күндөрдө Кытайда болуп өткөн бир окуяны алалы. 25 жаштагы Татынакай Цяо Суй деген кыздын ата-энеси байлыгына карап аны 60тан өткөн карыган кишиге турмушка чыгууга мажбурлашкан. Цяо Суй Кытайдын анча чоң эмес бир кыштагында жашашкан кедей үй бүлөнүн кызы. Ата-энеси өтө жакыр болгондуктан кызга жакшы билим бере албай коюшкан. Баарынан да Цяонун иниси өзүнө колукту таба албай убара болгон. Анткени жакыр үй бүлөдөн чыккан жигитке кызын эч ким ыраа көргөн эмес. Акырында кыздын ата-энеси ага сеп бербей эле бай күйөөгө узатмакчы болушат. Маселенин баары кызга күйөө болчу кишинин жашы ошол учурда 60тын кырынан ашып калгандыгында эле. Ата-энесинин планын укканда Цяонун көңүлү катуу чөгөт, бирок көнбөскө чарасы жок экенин да эң сонун түшүнөт. Көзүнүн жашын көлдөткөндөн башка колунан эч нерсе келбейт. Кыз болочок күйөөсүнө көнө баштайт. Анын камкордугу, Цяого сый урмат менен мамиле кылганы кыздын көңүлүн жылытат. 60 жашта экенине карабай, болочок күйөө шайдоот, жүрүм-туруму менен колуктуга жагымдуу таасир калтырат. Кыз адегендеги катуу арданганын бара-бара унуткара баштайт. Жомоктогудай жорок, үйлөнүү күнү да келип жетет. Үйлөнүү өлпөтү аяктап, жубайлар өздөрү гана калышат. Так ошондо Цяо үчүн 3 уктаса түшүнө кирбей турган окуя болот. Душтан өзү күйөөгө тийип жаткан баягы картаң чал эмес, таптакыр башка киши чыга келет. Ал жапжаш жигит болчу. Бирок кыймыл-аракети, үнү Цяого өтө тааныш эле. Күйөөсүнүн кубулуп кеткенин көргөн кыз аз жерден чалкасынан түшүп, эс ооп кала жаздайт. Көрсө кыздын ага деген сезими канчалык чын дилинен экенин сынап көргүсү келген жаш жигит атайын гримденип алып, Цяого жана анын ата-энесине улгайган киши болуп көрүнгөн экен. Эки жаштын андан аркы жашоосу сүйүү менен камкордукка бөлөнөт.